1924 жылдын 14 октябрында Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлүп, азыркы Кыргызстандын географиялык картасы бекитилген эле. Кийин ошол аймактык бирдик 1926 жылы автономиялуу, ал эми 10 жылдан кийин союздук республика болууга жетишкен. Мына ошондой орошон окуялардын башатында Жусуп Абдрахманов турган. Орто Азияны улуттук бирдиктерге ажыратууда кыргыз элинин кызыкчылыгын коргоп чыккан мамлекеттик ишмердин эмгеги ат көтөргүс. Жусуп Абдрахманов бул тазалыктын, мекенчилдиктин, мамлекетчиликтин символу. Ал акактай таптаза мамлекетчил, мекенчил болгон. Ал ар дайым элдин арасында болгон. Бирөөнүн ушу мамлекеттин бир кызыкчылыгына бир кол салайын деген аракет эч качан болгон эмес. Ушул жагынан, тазалыгы жагынан, мамлекетчилик, мекенчилдиги жагынан бүгүнкү бийликтегилерге, жалпы кыргыз элине өтө өрнөк. 1927 жылы Кыргыз автономиялык республикасы уюшулгандын 2-жылында Жусуп Абдрахманов анын өкмөт башчылыгына дайындалган. Ал кезде кызмат эл комиссарлар советинин төрагасы деп аталчу. Ошондо Абдрахманов 26 гана жашта эле. Азыркыга чейин ал туңгуч гана эмес, эң жаш өкмөт башчы катары тарыхта калды. 2021 жылы 120 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгилене тургандыгын билип турабыз. Жана ошондой эле Жусуп Абдрахмановдун саясий ишмердүүлүгүнө 100 жыл толот экен. Ошону биз мамлекеттик деңгээлде өткөрүп, иш-чаралар аябай көп, толук көркөм метраждуу фильм тартылса деген биздин чоң ишеничибиз бар. Буга коомчулуктун да суранышы көп болуп атат. Биз да фондда өзүбүздүн аракет кылабыз, мамлекет да өзүнүн чоң салымын кошот деп эсептейбиз. Жусуп Абдрахмановдун жетекчилиги менен Кыргызстанда алгачкы 5 жылдык пландар түзүлүп, ишке ашырылып, деги эле мамлекеттик бийлик менен элдин ортосундагы жаңы замандын шартындагы алака пайда болгон. 30-жылдардагы ачкачылыкта кыргыз эли менен кошо тентип келген 100 миңдеген казак калкын дагы сактап калууда Жусуп Абдрахмановдун эмгеги зор. Өлкө президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык эми улуу инсандын ошондой орошон эмгектери жыл соңуна чейин жалпы элге даңазаланууга тийиш. Нурбек Боркошев, Эрболду Ишонкулов, ЛТР, Бишкек.